Дүйнөлүк практикада президенттерди 4 нерсе үчүн камайт. Бир дагы мамлекет президентке алдын ала кылмыштан гарантия бербейт. Биринчиси геноцид, экинчиси системалуу түрдө адам укугун бузуу, үчүнчүсү коррупция, төртүнчүсү узурпация, бийликти узурпациялоо. Биринчи үчөөсү жок болушу мүмкүн биздин президенттердин бардыгында. Бирок биздин президенттердин бардыгында бир толук курамы бар, узурпация бар. Президент Атамбаевди бүгүнкү күндө узурпация боюнча камаса болот. Бүт бардык мамлекеттик институттардын ролун жок кылып, ошол институттардын ролунун бардыгын өзүнө алып алган бул аябагандай чоң оор кылмыш болуп эсептелет. Бирок антип айта турган болсок, бүгүнкү президент да ошону кыла албады кайра келип. Бүгүнкү күндө парламент барбы бизде? Парламент жок. Парламенттин бардыгын президент чөнтөгүнө салып алды. Өкмөт барбы бизде бүгүнкү күндө? Өкмөт жок, чөнтөгүнө салып алды. Соттор барбы бизде? Жок, бардыгын жаңы президент чөнтөгүнө салып алды. Азыркы президент дагы Атамбаевдин жолун толугу менен кайра баштады. Бул аябагандай коркунучтуу жол болуп эсептелет биздин мамлекетибизде. Эми Атамбаевди закон жол бербейт чынында эле бүгүнкү күндө. Бирок закон жана айтып атпайм, бул мыйзамсыз мыйзамда. 4 саясий себеби бар. Эмне үчүн Атамбаевди камай албайт бүгүнкү күндө? Менин көз карашымча саясатчы катарында, саясатты телең изилдеген адам катарында мен айтылам. Биринчиси, Атамбаевди камоого Россия жол бербейт. Анткени биз Россиянын таасириндеги мамлекет болуп эсептелебиз. Бир гана өлгөн алып кетейин. Арменияда жан келген Пашинян, мурдагы президент Роберт Кочарян менен Сарксянга кылмыш ишин козгоп, Кочарянды камады. Бир айдан кийин Кремль чыгарып алды. Бул Россия үчүн Кыргызстандагы мурдагы президентти каматуу аябагандай жаман үлгү болуп эсептелет. Менин оюм өзүмдүн ишимде жашыруун Атамбаевга Россия тараптан коопсуздук гарантиясы берилген. Бул камай албайт дегенди билдирет. Экинчиси, байка айтып кетти, закон кандай болгон күндө дагы мыйзамсыз болсо дагы бар, ал жагынан камай албайт. Үчүнчүсү, регионализм маселеси. Атамбаевди камоо президент Жээнбеков үчүн бул аябагандай оор маселе. Камаганын камап алып, эртең андан чыгуу жолу аябагандай оор болот. Төртүнчү маселе бул мораль маселеси. Бүгүнкү президенттин бийлигинин түбү, маңызы, негизи президент Атамбаев болуп эсептелет. Анткени бүгүнкү президентти президент кылган ал Атамбаев болуп эсептелет. Ошондуктан Атамбаевди камоо бүгүнкү президенттин бийлигин толугу менен жокко чыгарып ташташы мүмкүн моралдык жактан. Ошондуктан Атамбаевди азыркы бийлик камай албайт.